Usta iş söylöşsө, bir iş söylöş atат. Үй ээси бай. Анан неге мына? Бай баша берсеби? Бай башы. Бай башы деп коебу. Бай баша берсе, үй ээси айнып жиберсе кандай болот? Бул кандай? Мен жакшы түшүнбөдүм. Аванс. Алдындан 10 миң дейт, мисалы 100 миң болса, бирер 10 миң бай башы берип коет да. Анан айнып кетсе болобу дейт. Кейін айнып кетсе, акчаны бербей коет да көбүнчө. Мындай залог. Залог маселеси, туугандар караңыздар, залог маселесинде ислам принцип каржылоосунда мындай жере бар. Мен сиздин мисалы үйүңүздү алам дедим. Үйүңүздү канча? Алам дедим. Ошого сиз менен залог сурадыңыз. Өзү бааладык 100 миң долларга, бирок 10 миң долларды мен бердим. Макулбу? 10 миң доллар. Эми бул жерден мен айнып кеттим. Ошондо эми 10 миң доллар сизде калып кетет да. Ушул сөз ушундайбы? Онда калып кетет. Бул жакшы эмес, кайтарып бериш керек. Bunun үйүнө эч кандай зыян болгон жок. Эгерде бул помидор алып келип алган, бир камаз, мен айттым ушу 100 миң сомго деп эле токто, мен алам 10 миңге деп, помидор эзилип кетти, зыян тартып атат да, ошондо алып калса болот. Зыян тартылбай турган нерседи алса болбойт. Жериңизге эмне зыян болду? Үйүңүзгө эмне зыян болду? Эмне бир жак бирөөсү алып кетти бир эшигин. Турат ошо ойдон. Кайтарып бериш керек. Чүктү? Эгерде зыян боло турган нерселер кайсы? Мындай тез бузула турган, жей турган нерселерди айтылат. Ушуларды алам деп албай койду, залог анда калат ал. Чүктү? Курбандык жөнүндө. Эгер бир үйдө атасы балдары чогуу жашаса, балдары акчаны атасына берсе, атасына эле курбандык кылуу важип болобу, же балдарына дагы важип болобу? Эгер атасы баламдын атынан соем десе, курбандык кимдин атынан болот? Мындай айтасыңар. Атасы бай болсо, нисапка жетсе, өзүнчө важип болот. Бай баласы нисапка жетсе, өзүнчө важип болот. Эми карап туруңуз. Баласы только тапканын атасына берип атат. Атасы алып атат. Баласыныкы акчасы өзүнүкү, топ-топ кийин мага берес деген жок. Ата бул сиздики. Мен кызмат кылып атам болду. Бул балага нисап жокпу? Буга важип болбойт. Үйдө бирөөнө эле важип болот. Эгерде атама берип атам, ата топ-топ коюңуз, мага берес. Мен азыр жоготуп берем. Тияк биякта бир нерсе жеп коем. Топтоп атам да. Ошол топтогон акчам нисапка жетсе, мага важип болот. Эгерде мен эмесмин, мен малик эмесмин, малик. Шарият ушуну карайт. Ким нисапка малик, ким нисапка малик эмес. Нисапка малик болду, быйыл нисап канча? Быйыл нисап 249 миң сом. Эми алтын менен чакканда айырма болуп атат, 85 граммды берип атышат. Кандай болбосун, мисалы нисапка. Эгерде атасы эми акчасы бар, атасы мойнунда важип, баласынын атынан курбандык берейин деп атат. Бул баласынын атынан курбандык бергени, ал важип эмес эле, мойнундагы важипти аткарган жок өзү. Ошон үчүн атасы өзүнүн атынан бисмиллаху акбар кылыш керек. Курбандык чалыш атасына важип да. Аялы бай болсо, аялына дагы важип. Курбандыктын нисапка лайыктуу болуш менен зекеттин айырмасы бар. Зекетте 1 жыл күтөбүз. Курбандыкта жок. Курбандык күндөрү эле ошого ээ болсо, болду, важип болуп калат ага. 1 жыл күтпөй эле не кылыш керек? Курбандык бериш керек. Түшүнүктүбү? Дават жөнүндө айтып коюңузчу. Дават бардык пайгамбарлардын иши. Так. Макру амалдары канча жолу такрар кылса харамга айланат. Фукахалар айтат, таксир көбү 3төн көп. Макру.
3төн көбү болсо айланат дейт. Бирок мынандай кээ бир карахат бар, тахримилер бар. Танзихилер 3төн көп болсо деле харамга айланбайт, ал канча болсо да. Харам харам, макру макру. Намаздын ичинде bir rükünde 3 karahатты 3төн көп ушундай неме кылып койду, кыймыл аракеттерди кылып койду. Bir rükünde от ошолорго тахримге айланат дейт. Намаз бузулат деп кеп фукахалар айткан, жоксо касратул амал, бул дагы амалы касирден дагы. Эмнеге амалы касирге кылып, сыртта көргөн адам, бул намаз окубайлы, бир нерсесин тырман ойлоп атат керечке деген убакта эмеде күмөндө болуп калса, анда намаз болгон жок дейт. Vaktsina укол тууралуу жооп берип коюңузчу. Мындай айтаксам, вакцина боюнча ыктыярдуу. Мен мына вакцинаны билбейм. Бирок ажылыкка барганда биз вакцина алдырат элек, а? Татаим деп коет, Саудия милдеттүү алдыртат. Азыркы вакцина боюнча ковидке каршы ыктыярдуу. Алгыла деп да айта албайм, албагыла деп да айта албайм. Ар ким өзү чечсин, себеби бул вакцинанын жоопкерчилигине Кыргызстандагы жарандарга жооп бере турган Минздрав, саламаттык сактоо министрлиги ошолор курамын айтып, ошолор жоопкерчилик алат. Себеби мен жоопкерчиликтен качам. Анткени бүгүн талаш. Пайда дегени бар, зыян дегени бар. Биз аны билбейбизби илимин? Ошондуктан иншалла бул өзүңүздөргө ыктыярдуу таксырлар. Достордун, туугандардын ортосунда этке бычылып акча чогултулат. Ушул туурабы, боло береби? Эттин баасына эт көбөйүп кетсе ошого жарыш. Эмнеге чогултушат өзү бул? Бая достордун арасында кошмой. Чорный касабы? Мен Баткенде ушундай айттым, бардыгына. Чорный касаны токтоткула дагы белый касаны баштагыла. Белый кассасы кандай экен айтайынбы? Же айтпай өтүп кете берейлиби? Белый касса дегени ким кандай ыктыяр болсо берсе берсин, бербесе бербесин. Бүттү де. Шариятта жок нерсени милдетип, анан аны неле этке бычыйлыбы, анан аны неле алтынга деп кыйналбай эле койгула. Чын жүрөктөн жардам бериңби? Үй салып атат, жардам бериң. Той болуп атат, жардам бериң. Кудай сактасын, башына бир кайгы келди, жардам бериң. Бирок бардыгы бирдей эмес, Алла бирдей кылып жараткан эмес. Мисалы сиз 1000 сом бере аласыз постоянно. Бул мисалы 2 ай берди, 3-чү айда ойлонуп калды. Анын уялганынан эптеп кыйналып таап берип атат. Бул халал болбой калат таксыр. Намызынан таап берет го, пайгамбарыбыздын бир хадиси сиздерге. La yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Musulmandын малы адал болбойт, чын жүрөктөн болмоюнча. Бунун мааниси эмне? Азыр 10 не деп коет эле буларда? Жоро деп коебу? Достор, а? Ошо жоролор машалла, бирөөсү кичине эми акыбалы болуп калды. Ал чын жүрөктөн берген жок, эптеп-септеп, ушу досторуман уялып, ар намыз ушу жолдон аркада калып калбайын, койчу бу десе деп берди да, чын жүрөктөн берген жок, бул халал эмес. Мындай чорный касан не кереги бар? Шарият айткан ыктыярдуу эле кылып койгула. Бул анча-мынча илимдүү эле дааватка чыккан таксырларыбыз үйүндө той болуп, музыка, бий болуп ата. Бардыгы Москва бир күндө курулган эмес да. Бирок мындай Орустун доорунда даф деп коет. Даф дегенде барабан. Бир жагы жок, бир жагы ачык териде. Домбура. Ана пайгамбарыбызга уруксат берген. Калган музыкальный инструменттер болбойт таксыр. Макулу? Иншалла, аны акырындык менен болот, акырындык менен. Кудай кааласа биз бир немеге шүгүр кылсак, тойлор араксыз болуп калды. Алхамдулилlah. Кандай дедиңер? Эми акырын барып музыкада кетет.
Тансасы да кетет, жөнөкөй келет. Иманга менет кыла берейли, буюрса иншалла баары болот. Макул? Не?